Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Билим жана Илим каналында кайрадан педагог көрсөтүүсү кезектеги чыгарылышын тартуулайт. Демек, бүгүн биз сиздер менен дагы аталган тема боюнча 40 мүнөт бою бүгүнкү биздин студиябызга келген коноктор менен маек курган аракет жасайбыз. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз чет өлкөдө билим алуунун зарылдыгы деген теманын алкагында маек куралы деп чечтик. Демек, ал үчүн сөзсүз түрдө адаттагыдай эле студиябызга кадырлуу конокторубузду чакырганбыз. Анда маек башында ирети менен тааныштырып өтөйүн. Аттокуров Урмат агай Ош технологиялык университетинин сырткы байланыштар боюнча проректор, Ош мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы доцент Амиралиев Семетей агай жана ошондой эле Кыргыз Өзбек университетинин эл аралык байланыштар жана инвестиция департаментинин директору Балтабаева Аида эжеке, философия илимдеринин кандидат доктору жана профессор. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ал эми, урматтуу көрүүчүлөр, бул боюнча сиздер сөзсүз түрдө сурооңуздарды узатсаңыздар, байланышка чыксаңыздар болот. Бүгүнкү күндө биздин байланыш номерибиз жана WhatsApp номерибиз дагы иштеп жатат. Сөзсүз түрдө түз эфирге катышыңыз, себеби бул теманы бир гана сиздердин сунушуңуздар менен мына ушул тема боюнча чыгып жатабыз. Биз бүгүнкү биздин келген коноктор менен биргеликте жооп бергени аракет жасайбыз. Анда эң алгачкы суроону мен Урмат агай сизге берсем, гранттык анан мобилдүүлүк боюнча бир аз биздин көрүүчүлөргө түшүндүрүп өтсөңүз дагы кененирээк маалымат алып алышсын. Андан ары маегибизди улантсак, келиңиз. Мамлекеттик грант боюнча айтайын деп атасыздар. Мамлекеттик грант негизинен ар бир окуу жайда ушу адистикти даярдоодо бүтүрүүчүлөрдүн суроо талаптары боюнча ошол жумуш берүүчүлөр тараптан жайгашуусу аныкталат. Аныкталгандан кийин ар бир адистик боюнча министрликке ошол жаңы окуу жылга карата келишимдер түзүлөт. Ошол келишим негизинде гранттык орундар сунушталат. Министрликтен ошо иш берүүчүлөр менен биргеликте гранттык орунду ар бир окуу жайга даярдаган адистигине, жумуш орун камсыз болгонуна жараша гранттык орундар берилет. Ар бир окуу жайга. Ар бир окуу жайга, ар бир адистикке. Мисалы, биз техникалык багытында окуу жай болсок, мисалы бизге курулуш багытында эгерде орун сурасак, мисалы бизге 20 орун берсе, Бишкекке 100 орун берип коюшу мүмкүн да. Эмне үчүн дегенде борбор деп гана алып калат. Кээде мисалы IT технология боюнча мисалы биз талап боюнча жумуш орун аябай көп керек болуп атат. Бирок ошол талапка жараша 25 орун сурасак дагы 10 орун же 12 орун берип коюшу мүмкүн да. Анан гранттык орундарга негизинен мамлекеттик ошол министрликтен атайын 110 балл пороговый балл коюлган. Бул эми эң төмөнкү балл. Ошол балдан жогорку балдар баллы бар биздин жарандар катыша алат. Андан кийин багыттар боюнча дагы өзүнчө кетет. Мисалы биздин өзүнүн окуу жай айтсак, техникалык багытында бизге сөз түрдө математика же физика багыты боюнча кошумча 65 балдан жогорку балл алыш керек. Эгер ал балл болбосо, анда ал балл болбосо бюджетке катышпай калчу. Былтыркы окуу жылдан баштап бул талап дагы алынды. Эмне үчүн алынды? Себеби ошо негизги баллы кээ бир абитуриенттердин негизги баллы мисалы 170-180 балл алган балдар бар да. Алардын баягы укугу тебеленген болуп, ал кошумча баллы мисалы 65 болбой, мүмкүн 60 болуп калды, же 55 болуп калды. Ошондуктан былтыркы окуу жылдан баштап ошол талап гранттык орундарга мындай ачыгыраак, мындайча баягы укугун тебелебегендей мамиле болуп атат. Андан тышкары өзүңүздөр билесиз, аскер кызматына кеткен эгерде биздин жарандар болсо, алардын гранттык орундары сакталып калат. Эгер ал аскерге кеткен болсо, ал 3 жылга чейин гранттык орун сакталат. Ошол орундарга жараша биз мисалы лицензия алган талап боюнча азыр окулуп жаткан, мисалы эгерде 100 орун берилсе, бирден группа алыш керек. Бакалавр боюнча 25тен болсо. Эгерде биздин гранттык орунда мисалы ошол биз алган окутуп жаткан адистикте толук 100дөн ашып кетсе, анда гранттык орун да берилбей калат. Эгер ал гранттык орунду алыш үчүн биз ошол талап боюнча биздин ошол талап боюнча материал техникалык базабызды, мугалимдерибизди, жалпы окуу китептерин ошол талап боюнча биз эгерде 2 эсе көбөйтө турган болсок, анда 200 орунун талабына жараша биз толук кандуу даярданып, кайра биз министрликке лицензия алуу үчүн арыз берилет. Ал лицензиянын негизинде келип, кайрадан ошол эгерде талапка жооп берсе, анда биздин ошол 100 орунду 200 орунга көбөйтүп бериши мүмкүн. Болбосо, эгер жакшы болсо, азыр эми IT технология боюнча даже 300ге чейин көтөрөбүз деп атабыз, себеби талап болуп атат.
Кээ бир адистерге биз убагында көбүрөөк алганбыз. Ал адистерге талап болбой атат, заман талап эмес. Ошондуктан ал адистерге бирден гана тайп алганга, ошол эми жылдын аягында, мына май айынан баштап биз толук кандуу ошол биздин баягы министрликтен биз берилген талаптарга берилген заявкаларга жараша алар бизге орундарды бөлүп берет да. Бюджет гранттык орундарга 110 балдан жогоркусу катыша берет. Абдан жакшы, мен да бир маалымат окуй кетейин. Жакында эле Билим берүү жана илим министрлигинде 2020-21 окуу жылына карата кыргызстандыктар үчүн чет өлкөдө акысыз билим алууга ажыратылган гранттык орундар боюнча маалымат жыйын өттү. Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Чынара Маткеримова 2020-21 окуу жылына карата кайсы мамлекеттер кыргызстандыктар үчүн гранттык орундарды ажыраткандыгы, өткөрүлгөн жана өткөрүлүүчү сынактар боюнча массалык маалымат каражаттарында маалымдады. Демек, бул багыт боюнча, негизи бул система боюнча эжеке Кыргыз Өзбек университетинде кандай самалыктар, алгылыктуу иштер аткарылып жатат? Бул боюнча да кененирээк айтып өтсөңүз, келиңиз. Бизде Кыргыз Өзбек университетинде бул министрликте жөнөтүп жаткан маалыматтар боюнча толук маалыматыбыз бар. Бирок бул өңүттө биз бир 5 жыл мурун Сибирь федералдык университети келип биздин базабызды колдонуу менен окутуучулардын шаардагы мектептердеги окутуучулар чыгып сынактарын алып кетишкен. Сөйденде ар бир өлкө жыл сайын баягы кабыл алуу жараяны башталган мезгилде ушул кээ бир өлкөлөргө квоталык негизде орун берилет да. Мисалы гранттык негизде биздин окуучулар ошол окуу жайларга тапшырып бюджеттик орундарга өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул үчүн ошондуктан бул жараянды мисалы былтыр кээ бир мектептердин базасында өткөзүлгөн Россия Федерациясынан ошол жогорку окуу жайлар келип окутуучуларды чакырып ошол экзамендерин жүргүзүп сынактарды өткөзүшүп ушул жерден энекен өзүлөрүнүн окуу жайларына абитуриенттерди алып кетишкен. Бирок бизде быйыл андай сунуштар дагы келип түшө эле Кыргыз Өзбек университетине башка чет өлкөлүк окуу жайлардан. Келиңиз Семитай айга, сизге дагы оюңузду ортого салсаңыз, кандай жаңылык биздин көрүүчүлөргө кандай самалыктарды айта аласыз? Туура айтасыз. Жыл сайын ушул дүйнөнүн ар кайсы чет өлкөлөрдөн Кыргызстанга гранттык орундар бөлүнүп турат. Бул орундар студенттер үчүн эмес. Бул орундар ушул мектепти жаңыдан аяктап окуу жайга тапшыруу алдында турган абитуриенттерге карата бөлүнүүчү орундарда. Андыктан биз көбүнчө бул багытта Россиянын окуу жайлары менен иштеп атабыз. Маселен, бизге дагы жыл сайын Белгород мамлекеттик университетинен, Түштүк Урал мамлекеттик университетинен келишип, атайын тестирлөө жана аңгемелешүүнүн негизинде ушул балдарыбызды гранттык орундарга тандап алып кетип жатышат. Бирок бул жалаң мектеп окуучуларына багытталгандыктан биз бул багытта абдан киришип, терең иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан биз тескерисинче бизге тапшырган балдарды, студенттерибизди чет өлкөлөргө жөнөтүүнүн үстүнөн күчтүү иштеп атабыз. Маселен, жыл сайын биз 500-га жакын студентти, 300-га жакын окутуучуну чет өлкөлөргө чыгарганга аракет кылабыз. Мобилдүүлүк боюнча, бул академиялык мобилдүүлүк боюнча айткым келип атат. Анан ошол эле учурда биздин университетке дагы чет өлкөдөн 300-га жакын студент, 200-га жакын окутуучу келип, тажрыйба алмашып, конок лекцияларды окуп, семинарларды уюштуруп, тренингтерди өтүп кетишет. Бул мобилдүүлүк деп айткым келип жатат. Жана балким бюджеттик орундарга ээ болбой калган абитуриенттер болуп калышы мүмкүн. Анткени бул жерде абдан критерийлери күчтүү болушу мүмкүн да. Анткени каалаган окуучу эле каалаган окуу жайына өтүп кетүүсү бул абдан кыйын нерсе. Ошондуктан эгерде окуучулар, абитуриенттер өзү каалаган ошол чет өлкөдөгү окуу жайга, бюджеттик орунга же контракттык негизде окууга өтпөй же кабыл алынбай калган болсо, анда өзүбүздүн эле Кыргызстандын ичиндеги окуу жайларга тапшырып,
академиялык мобилдүүлүктүн негизинде ошол өзү самаган, өзү каалаган окуу жайга барып, бир семестрден бир жылга чейин окуп келүү мүмкүнчүлүгү бар. Ушуну урматтуу телекөрүүчүлөр эске алсаңыздар, сиздерде ар дайым мүмкүнчүлүк бар. Абдан жакшы, бизге суроолор келе баштады. Анда мен ирети менен бере берейин. Көбүнчө кайсыл мамлекет менен тыгыз байланышта болосуздар? Ар бир университет ушул суроого жооп берсеңиздер, бүтүрүүчүмүн дейт. Агай жооп берсеңиз ирети менен бияка беребиз. Ош техникалык университети Россия мамлекетиндеги окуу жайлар менен биргеликте иш алып барабыз. Азыркы мезгилде Кыргызстан Россиянын жогорку окуу жайларын, техникалык окуу жайларынын ортосунда техникалык консорциум бар. Ошол консорциумда бизде Кыргызстандан 8 окуу жай кирет, Россия Федерациясынан 36 окуу жай. Ал мындайча айтканда форум жыл сайын өтөт. Жыл сайын Бишкекте Кыргыз техникалык университетинде өтчү. Быйыл биздин сентябрь айында Ош техникалык университетинде өтөт. Биз эмне үчүн ал окуу жайлар менен байланышып аткан негизги максат, биз ошол окуу жайлар менен келишим түзгөнбүз. Мобилдүүлүк азыр активдүү жүрүп атканы, ошол биз окуу жайлар менен келишим түзүп, түздөн түз бир семестр же 2 семестрге биздин студенттерди жөнөтүп атабыз. Бул жерге ошол кабыл алуу боюнча дагы алар да биз менен тыгыз кызматташыкта болуп атышат. Сибирь федеральный университети, Омский, Томский университет, Уралдагы биздин федералдык университет, Уралдагы экономика университети, Санкт-Петербургдагы ИТМО, Санкт-Петербургдагы азыр жакын күндөрдө бизге эртең мына бизге келип атышат. Военмех деп, бул ошол Балтика мамлекеттик техникалык университети менен ал окуу жайлар менен биз тыгыз иш алып барып атканын себеби биздин студенттер ал окуу жайларга барып окууга толук мүмкүнчүлүк алып атышат. Кузбасс техникалык университети бар, бизде эми технический окуу жай болгондуктан баягы тоо кен иштери аябай бизде өнүгүп атат түштү көргөндө. Ал окуу жайга биз 2 жыл мурун келишим түзүп, биз ошол окуу жайга келишимдин негизинде ошол техник консорциумга Россиянын 37-жылы ал окуу жайда кирди да. Азыр биздин 5 студент барып кышкы семестрге мобилдіктен өтүп келди. Алардан бизге 5 студент келип, алар мобилдіктен өтүштү. Азыркы мезгилде 2 студентибиз дагы мобилдүүлүккө кетти. Андан тышкары бир мугалимибиз 2 айга ошол билимин жогорулатуу, андан тышкары ошол жерге бир сабакка кредит алып, толук ошол бир семестрдин сабагын биз айтат блок түрүндө коюлат. Ошол 2 айга блочный коюп, ошол сабагын өткөнү кетти да. Бул эмне өзгөчөлүк берет? Биздин мисалы барган сайын мисалы ошол мобилдүүлүк биз азыр онлайн түрүндө өткөнгө аракет кылып атабыз. Ошол онлайн түрүндө болгондо бизде биз мисалы 5-10 адам баргандан көрө ал жерден бир мугалим лекция өтсө, бул жерде аудиторияда 20-30 адам уккан жакшы болот экен да. Ошол программа боюнча азыр 2 дипломдуу программа менен биз азыр Ташкент техникалык университети менен келишим түздүк. Андан тышкары бул азыркы айтып аткан Санкт-Петербургдагы Балтика техникалык университети менен 2 окуу жай менен азыр түзүп атабыз. Белоруссия менен бизге сунуш түштү, бирок аны биз азыр иштеп жатабыз. Белоруссиянын сунуштары бир аз бизге туура келбей атат. Туура келбейт эмес, эми баягы биз окуу планды карашыбыз керек да. Окуу планды караганда, окуу планда бир семестрде канча сабак бар мисалы. 7 сабак же 8 9 сабак болсо, ошол сабактар ал окуу жайында да болуш керек болот да. Ошол активдүү сааттар болот. Ал сааттарды ал жакта окуп келсе, канча кредит болсо, биз ал сабакты бул жака кабыл алабыз. Кээ бир сабактар туура келбейт. Ал туура келбеген сабактарды биз онлайн түзүмүндө даярдалган биздин программалар бар, ABM программасында. Ошол боюнча мугалим менен студенттин ортосунда онлайн сабактар өтүлөт. Кошумча бизде жайкы семестр деп киргизгенбиз окумуштар кеңешинин чечиминен и кышкы. Азыр бизде кышкы семестрде окуп келген балдар январдын 5-inde келди. Февралдын 4-үнө чейин алар бул жерден 1 айлык курстан кошумча сабактарын өтүштү. Бул жерде ар бир университетке ушул суроо берилген экен. Мен баягы жооп бербесек болбойт, себеби көрүүчү капа болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө Ош мамлекеттик университетине, Кыргыз Өзбек университетине кызыккан бүгүнкү күндө бүтүрүүчү баягы окуу жайды тандап аткандагы учурда ошого дагы багыт берип бир аз маалымат бере кетсеңиздер, келиңиз эжеке.
агайдын айткандарын толугу менен колдойм. Себеби энди ар бир окуу жай баягы азыркы заманбап талаптарга ылайык көз карандысыз аккредитациядан өтүш керек. Мына ошондой көз карандысыз эл аралык аккредитациянын негизги бир жоболорунун ичинде биз мобилдүүлүктү жөнгө салышыбыз керек. Мобилдүүлүк өзү ички жана тышкы болуп бөлүнөт. Ички мобилдүүлүк бул биздин Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар менен болгон биздин байланышыбыз, студенттер менен баягы окуучулар менен болгон байланышыбыз, биздин студенттер мына азыркы министрибиз Каныбек Абдубаситович түзгөн бир эң сонун окуу жайларды бириктирген Ош декларациясы бар. Мына ошол Ош декларациясында биз 9 окуу жай толук кандуу өз ара мобилдүүлүктү ичибизде жүргүзө алабыз. Кааласаң Баткен, кааласаң Нарын, кааласаң Талас, кааласаң Ысык-Көл. Ал эми тышкы мобилдүүлүк. Тышкы мобилдүүлүктө Кыргыз Өзбек университетинин негизги миссиясы өзүнүн атында эле турат. Ошондуктан биз Өзбекстан менен жогорку окуу жайлар менен аябай жакшы алакадабыз. Андан тышкары Россиянын негизги бизде педагогикалык билим берүү багытынын баягы чоң болгондугу үчүн Москвадагы Пушкин атындагы Орус тили институту менен аябай алакабыз жакшы. Москва областтык, мамлекеттик областтык университети менен алакабыз жакшы. Мындан тышкары биздин тышкы мобилдүүлүк азыр Турцияга бурулуп атат. Мевлана программасына толук кандуу иштетүүгө аракет жасап атабыз. Ректорубуз Турцияда Сакария университети менен барып, ошол иш-чараларга кол коюп ишти баштаганбыз. Анан мына Афина азыр эле коллегаларыма айтып отурат элем, мобилдүүлүк боюнча биз ушу апрель айында окуучуларыбызды, студенттерибизди жөнөтүшүбүз керек эле. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кичине токтоп калды да, азыркы кырдаалга байланыштуу Афина техникалык институтуна биз ошол 5 адамды жөнөтүү алдында турган элек. Мына ошондуктан мен айтат элем, баягы окуйм деген студент келсе, азыр агай айткандай, бизге окууга тапшыргандан кийин тышка чыгууга толук мүмкүнчүлүгү бар да. Баланын өзүнүн идиреги болуш керек, тил билүү жөндөмдүүлүгү болуш керек. Анан калганы ошол университеттин колдоосунда гана болот деген. Седенде аябай жакшы программалар бар. Мевлана программасы, Erasmus программасы. Бул жерде студенттин толук жол акысынан баштап минимальный стипендиясына чейин төлөп бере турган программалар. Ал эми калган мобилдүүлүк программаларын мисалы университеттер бүгүн толугу менен төлөп берип жатат. Финанс каражаты тууралуу да аябай көп суроолор келип жатат. Аны да беребиз. Алга чейин Ош мамлекеттик университеттен да бир аз кыскача маалымат алсак, агай. Келиңиз. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети дүйнөнүн 33 өлкөсүндөгү 261 жогорку окуу жай менен эки тараптуу кызматташуу келишимине кол коюп, ушул келишимдердин негизинде ар кайсы багытта, айрыкча ушул академиялык багыт, мобилдүүлүк багытында иштеп жатабыз. Эми бул 261 келишимдин көпчүлүгү ар кыл өлкөлөрдө да. Маселен, Өзбекстан менен биз бир 30дан ашуун университет менен иштешебиз. Россиянын 49, адашпасам, 49 университети менен, Кытайдын 30дан ашуун, Турциянын 50-ге жакын. Ошол эле учурда Европанын өлкөлөрү, Испания менен абдан тыгыз иштешип атабыз. Испанияда Кадис деген университет бар. Жыл сайын бизден 10га жакын студент, 10га жакын мугалим ушул университетке барып билим алып келет. Германиянын Марбург университети менен абдан тыгыз кызматташабыз. Бул университетке дагы студенттерибиз 5 студент жыл сайын барат. Ошол эле учурда жыл сайын 3-4 мугалимибиз дагы барып тажрыйба алмашып келет. Бүгүнкү күндө дагы 3 студентибиз ушул Марбург университетинде окуп атат. Ал эми Кадисте 5 студентибиз окуп жүрөт. Андан тышкары Европанын Чехиядагы Батыш Чех университети бар бизде. Ушул университет менен өтө тыгыз мамиледебиз. Анткени биздин студенттер бир жылда эжеке жогоруда айтып өткөндөй кыска мөөнөттүү мобилдүүлүк боюнча 4-5 жолу биздин студенттер барып келишет. Кыска мөөнөттүү мобилдүүлүккө. Ошол эле учурда Чехиянын дагы студенттери келип биздин Ошмуда окушуп, билим алып кетип атышат. Бунун баары күбө. Андан тышкары биз Казакстан менен тыгыз иштешебиз. Япония, Корея менен тыгыз иштешебиз. Эми көптөгөн университеттер менен азыр иштешип атабыз. Жогоруда кесиптештерибиз айткандай эле, эгерде студентте кызыгуу болуп, ушул тил билүү деңгээли мыкты болсо,
жана ушул биздин университеттерге тапшырган болсо университет ал студентти толук менен колдойт жана ушул өзү каалаган университетине барып мобилдүүлүктөн өтүп келүүсүнө бардык шартты түзүп бергенге окуу жай даяр да. Кезекте суроону окусам, чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларга канткенде гранттык негизде өтсө болот, ал үчүн эмне кылуу керек, шарттарын айтып өтсөңүздөр дептир. Эми жанагы жөнөкөй эле педагог катарында жооп берсеңиздер болот. Анан мобилдүүлүк системасы канчалык деңгээлде өз натыйжасын берип жатат деген да суроо келиптир. Бул боюнча да Урмат агай келиңиз жооп берсеңиз. Жакшы суроо экен. Негизи эми гранттык орундар мурда министрликтен болчу, азыр Россотрудничество деп коебуз, кызматташуу боюнча иш алып барылып атат. Ал гранттык орундар президенти Сооронбай Шарипович менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин эки окуу жайлардын ортосундагы келишим түзүлгөндөн кийин аябай бул тыгыз иш алып барылып атат. Себеби гранттык орундар кээ бир учурда региондорго жетпей калчу да. Азыркы учурда бардык маалыматтар региондорго келип атат. Регионго келип аткан маалыматты сиздер баягы биздин система образования июлда экзамен деп айтышат да, туурабы? Бирок Россия Федерациясында сиздер баягы сайтка кирип, баягы тармактарга кирип өзүңүздөр карасаңыздар жакшы болот да. Билим берүү тармактарында аябай көп маалыматтар бар. Ал жерде декабрдын аягынан январь айы, февраль айга чейин документтерди кабыл алат алар. Документтерди кабыл алып бүткөндөн кийин, андан кийин экзаменди уюштуруу этабы бул март айынан башталат да, Россия Федерациясында. Азыркы учурда мисалы бакалаврды бүткөн студент, медик болобу же башка тармак боюнча магистратура тапшыруу үчүн азыр жабылды 28 февралда. Гранттык орундар. Кошумча гранттык орундар келет. Ал кошумча гранттык орундар дагы келсе, андагы ушул сайтка маалымат илинет. Себеби министрликте өзүңөр билесиңер, ачык база санариптештирүү боюнча ачык саясат, кайсы мамлекеттен кандай орундар келгени чет өлкөдөн бери сайтта турат. Биздин көрөрмандар, урматтуу жарандар, сиздер ошол билим берүү тармагына тийиштүү болгон сайттарга кирсеңиздер, окуу жайлардын да өзүнчө сайттары бар. Ал жерге да биз кайсы маалымат келсе, ошол маалыматты коебуз. Мисалы бизде окуп жаткан магистрант Сибирь федералдык университети менен келишим негизинде биринчи курсту бул жактан бүтүү дагы, экинчи курстун бир семестрин ошол Сибирь федералдык университетине барып окуп келди. Мисалы үчүн ошол учурда кандай сынактар болот агай, бизге кененирээк айтып өтсөңүз, кандай экзамен тапшырыш керекпи, документтерин дале түшүндүрүп өтсөңүз болот да, себеби кызыккан көрүүчүлөр. Сынактар мындай болот да, сынактар негизинен келип, алар паспорту менен келип эле, граждандыгын аныктаган паспорту менен келип эле алар экзамен алышат. Бирок маалыматтардын бардыгын алар өздөрүнүн сайтындагы, онлайн сайтындагы маалыматка коет. Ал биздин баягы конкурс жүрүп атпайбы, грант боюнча. Ошол конкурстарда алардыкы сайтта мисалы бүгүн 190 орунда турса, башка мамлекеттен же башка жарандар дагы конкурска катышат да, анын мүмкүн орну 260га чыгып кетиши мүмкүн. Кандай бир убактан кайра көтөрүш мүмкүн. Ал ошол өздөрүнүн убактысы бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү Россияныкы ошондой, ошол турларында эгерде бир эле учурда Россиянын бир жакшы жагы 3 адистикти тандайт. Ал тандоо келгенде ошол ар бир жаранга, мисалы Кыргызстан жаранына алардын электрондук почтасын, телефон, WhatsApp-ын алат дагы маалыматты аларга жөнөтөт. Ошол убагында сиз мынабул адистикке, энергетика багыты боюнча мисалы электроснабжениеге өттүңүз же электр тармактарынын башка багытына өттүңүз десе, анда ошол адистикке ал өзү электрондук түрдө регистрация кылыш керек. Бул Россиянын жаран айттым да. Чет өлкөлөр боюнча гранттык орундар келет. Гранттык орундар келгенде мисалы Кытайда мисалы бизге 10 орун келсе, 10 орунга бизде бир 50 же 60 бала даярданат. Аны дагы онлайн түрүндө тиги экзаменди алар өздөрү алат. Окуу жай эч кандай немеге катышпайт. Бизде дагы мисалы абитуриенттер дагы мисалы келсе, биз ошол долбоорлор боюнча тааныштырып, маалымат толук бергенге атайын ар бир окуу жайда эл аралык бөлүм бар. Эл аралык бөлүмдө ошол адистер ошол маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Эми азыр көбүнчө эле Facebook'ка кирип атышат. Мурда мисалы сайтка койчу элек, азыр эми ар бир окуу жайдын өзүнүн Facebook'у бар. Ошол Facebook'та күнүгө болуп аткан иш чараны коюп атабыз да. Алар билет. Мурдага караганда азыр мисалы кечээ күнү эле бизге Ростов-на-Дондан 3 документ келип түштү. Электрондук түрдө ошол Ростовдо окуп аткан балдар биздин окуу жайга которулуш боюнча
келди, документтерин карап факультеттерге бердик. Атайын комиссиялар бар котору боюнча. Ал комиссия карап чыгып, кайсыл курска отурат, кайсыл адистикке отурат, ошону баягы кредитин эсептеп чыккандан биз электрондуу түрдө ал жака жөнөтөбүз. Эгер ал макул көрсө, ал биздин окуу жайга келип окуй берет да. Мобилдүүлүк канчалык деңгээлде өз натыйжасын берип жатат деген суроого да жооп бере өтсөңүздөр, келиңиз Эжеке. Мобилдүүлүк сөзсүз өз натыйжасын берет. Себебинде кыска мөөнөттүү мобилдүүлүк, узак мөөнөттүү мобилдүүлүк биринчиден бул мотивация, студенттин кеңири билим алуусу үчүн, бул тажрыйба алмашуу, бул өзүн сыноо, бул өзүн кийинки баягы келечегинде көрө билүү. Мисалы бакалавр боюнча мобилдүүлүккө барса, эгер анын каалоосу боюнча магистратураны ошол окуу жайга айтып атпайбы агайлар, барып тапшыруу мүмкүнчүлүгү жана илимий изилдөөгө студенттин киришүүсү. Себебинде бул жерде айтып атам го, идиректүү мобилдүүлүккө дагы бардык эле студенттер өтө бербейт. Ага идиректүү баягы тилди билген, сабагын жакшы окуган, ошол жерге барып, ошол программаны аткара алам деген студент конкурстук негизде кабыл алынат дагы. Бул сөйдөнде биз каалаган эле келип эле мен кетем деген студентти жөнөтө бербейбиз. Конкурстук комиссиялар иштейт ар бир окуу жайда. Жана бул жерде сөзсүз ошол студенттин бүт баягы параметрлерин карап чыгуу менен баргандайын ал студент сөзсүз өзүн ошол билим алып, илимге киришип, ошол мотивация алып, тажрыйба алмашып келүүсү, келгенден кийин аны жөн эле калтырып койбостон андан ары улантып, ошол аудиторияга өзүнүн группалаштарына, эгер ага Эжеке болсо ошол үйрөнгөн методикасын ушу биздин окуу жайга келип кайра келип жайылтуу турат да алдындачы. Бул бардым, келдим, көрдүм деген эмес. Бул сөзсүз анын бир жакшы бир этаптары болот, ошону аткарыш керек. Ооба, конкурстук негизде деп айттыңыз да, бизде мындан бир жума мурун ачыгын айтып берейин, ушул биздин каналга келип студент келди, Ош мамлекеттик университетинде эл аралык байланыштар факультетинде билим алат экен. Мына ошол студент айтып калды, 2-курстун студенти мобилдүүлүк боюнча Чехия мамлекетине жөнөтүпсүздөр агай. Азыркы учурда Чехиядабы мына ошол студенттер? Ооба, келип жатат. Анан ошол боюнча бизге эч кандай аябай жакшы окуйт экен, чындыгында ыйлап келиптир да, бизге эч кандай маалымат жеткирилбеди депчи. Маалымат жеткиресиздерби, баарына жарыялайсыздарбы? Анан конкурстук негизде сөзсүз түрдө кетет Чехия мамлекетине. Анан мындай студенттер кандай билбей калат дегенде ушундай бир суроону бергим келип турат да, Симетей агай. Бул боюнча же жок, туура ар бир студент өзүңүздөр тандап аласыздарбы же баарына жайылтылып айтасыздарбы? Жакшы суроо берип атасыз. Бүгүнкү күндө мен да барат элем деп ыйлаган бойдон калдым да. Бар, андайлар бар. Маселен, бизде учурда 35 000 студент окуйт. Ошмуда. 35 000 студенттин баарына маалымат жеткириш менимче мүмкүн болбосо керек. Мен эми башынан сүйлөп айтайын. Бизде гранттык орундарга сөзсүз түрдө конкурстук негизде студенттер тандалып алынат. Маселен, Erasmus Plus K107 деген программа бар. Бул программа кредиттик мобилдүүлүк боюнча студенттерди Турциянын, анан Европанын окуу жайларына жол ачып берет. Маселен, биз Кадис жанагы айтып өткөндөй эле жогоруда Италиянын Милан, Германиянын Марбург, Эстониянын бир топ университеттери, Чехиянын университеттери жана башка. Ушуларга биз конкурстук негизде студенттерди тандап алабыз. Конкурсту биз кандай кылып атабыз? Биздин өзүбүздүн университеттин сайты бар. Андан тышкары биздин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн дагы өзүнүн сайты бар да. Ушул сайттар аркылуу. Андан тышкары мына азыр жаштар арасында соц тармактар абдан популярдуу болуп атпайбы? Facebook, Instagram, Одноклассники жана башка бир топ соц тармактар аркылуу дагы биз жарыяны жок дегенде бир ай мурун жарыялайбыз, беребиз. Демек айтылат. Айтылат. Маалымат жеткирилет. Жарыяланат. Кадимкидей жарыяланат. Анан студенттер келип биздин бөлүмгө катталышат. Катталгандан кийин биз аларды өзүбүз, маселен азыр элде түшүнүк бар болушу мүмкүн да, мындай гранттарга сөзсүз бир акча берип өтүшүм керек, же бир жетекчинин тууганы болушум керек, тиги тааныш билиш дегенде ойлор айтылат да, андай нерсе жок. ооба. Биз аларды каттагандан кийин бизде билесиздер, Ош мамлекеттик университетинде чет өлкөдөн келип иштеген волонтер агай эжекелерибиз бар. Ушуларды чакырып, ошолордун негизин, ошолор сынакты кабыл алышып, ошолордун элегиден өткөндөн кийин гана биз ошол белгилүү орундарга студенттерди тандап алабыз.
Бұл абдан чоң жоопкерчилик, өтө мындай. Мен айта алам, абдан таза, адилеттүү өтөт депчи бул конкурстарды. Бул жерде эч кандай башка адамдык фактор ойнобойт. Ошол Erasmus Plus программасына эжекелер айткандай эле студенттин бардык тарабы каралат. Маселен, студенттин катышуу жетишүүсү. Бизде университетте GPA деген көрсөткүч бар. Бул эң жогорку көрсөткүч бул 4 да. Эгер студент жалаң 5ке окуса, демек GPA-си 4 болот. Ушуга эң биринчи негизи басым жасалат. Андан тышкары тил билүү деңгээлине. Маселен, Испанияга бара жатса студент, ал жерде сөзсүз англис тилини B1 деңгээлде. Ошол эле учурда испан тилин да кошо билиш керек. Мындан тышкары биз мобилдүүлүктү биз бир топ программалардын негизинде ишке ашырабыз. Жогоруда эжекебиз да айтып өттү. Erasmus Plus-тан тышкары Mevlana деген программа бар. Азыркы учурда жүрүп жаткан мезгил. Бул программанын алкагында Турциянын окуу жайлары, биз 50ден ашуун университет менен иштейбиз, биздин студенттерди кабыл алат. Бул жерде дагы эч кандай адамдык фактор ойнобойт. Биз ошол студенттердин катышуу жетишүүсүн карап туруп эле, алардын документтерин Турция тарапка жөнөтөбүз. Ал жерде өзүнүн жогорку билим берүү комиссиясы бар экен, алар чечишет. Алар чечип өздөрү токтогон кандидатураны ар бир студенттин өзүнүн же мугалимдин өзүнүн жекече электрондук поштасына чакырууну жөнөтүшөт. Бул жерде дагы биздин ролубуз төмөн да абдан. Биз аларга таасир эте албайбыз. Алар өздөрү тандап алат. Алар өздөрү ал жак тандап алат. Биз эмес, биздин университет эмес. Ал жак өзү тандап алат. Ошол эле учурда DAT деген программа бар, муну дагы студенттер баары билишет. Бул программа дагы абдан ачык айкын өтөт. Бишкекте DAT-тын офиси бар. Ошол офистен өкүлдөр келишип, университетте тест өткөрүшүп, ошол эле учурда аңгемелешүү жүргүзүшүп, студенттерди тандап алып кетишет. Ушуну айткым келип атат. Абдан жакшы. Семет айга сизге суроо экен. Саламатсыздарбы? Ош мамлекеттик университетинин медфакта окуган студенттерге кайсыл өлкөлөргө барып окуу мүмкүнчүлүктөрү бар деген суроо келген экен. Буга да болсо жооп бербесеңиз болбойт. Келиңиз. Кечиресиз. Медициналык факультетин. Чехияга барбай калган студенттин суроосуна мен жооп бербей калдым. Чехияга баруу боюнча, мана быйылкы окуу жылында, 19-20 окуу жылында, азыр биз жөнөтүп жаткан студенттердин тобу бул 3-чү агым десек болот да. Буга чейин 2 агым барып келди, студенттердин 2 тобу. Алар ошол декабрга чейин барып келишкен. Мана азыр жакында 3-чү агым кетип атат. Бул студентибиз эмне үчүн укпай калды, же атайын эле суроо берип атабы билбейм. Бул боюнча мен сайттан жарыялангандыгы жөнүндө далилде бере аламын. Ошол эле учурда бизге тактап берсеңиз, биз студент менен байланышалы дагы эмне үчүн ал студент маалыматка ээ болбой калгандыгын дагы тактап. Сөзсүз түрдө аты жөнүн, фамилиясынан бери беребиз сизге. Сизге номериңизди дагы беребиз. Байланышка чыгып тактап берген аракет жасайсыз агай, Анан кезектеги суроого дагы жооп берип өтсөңүз агай. Медициналык факультеттин студенттерине. Мына жакында эле биздин ушул Милан шаарындагы Италиянын медициналык окуу жайга биздин 3 студентибиз бара жатты эле. Тилекке каршы азыркы мына коомдо жайылып жаткан ар кандай себептерден улам барбай калышты, бирок алар барышат, азыр болгону бир аз мөөнөтүн жылдырып коюшту. Анан ушул Милан шаарына барууга медициналык багытында окуган студенттердин абдан чоң мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары Россиянын бир топ окуу жайлары бар медицина багытында. Ошол эле учурда Турциянын бир топ окуу жайлары бар медицина багытында. Жана өзүм айтып өткөн Испаниянын ошол Кадис университетинде дагы медицина багыты бар. Ал жака дагы биз студенттерди жөнөтөбүз. Ошол эле учурда мына биз жаныбыздагы Өзбекстан менен абдан тыгыз иштешип атабыз. Жаныбызда турган, ушу кашыбызда турган Андижан мамлекеттик медициналык институту бар. Ушул жерге да барып студенттерибиз окуп келе алышат. Андан тышкары Ташкенттеги медициналык академияга барышса болот. Бухара медициналык институтуна, Ташкентте бир топ педиатриялык, стоматологиялык, фармацевтикалык институттар бар. Ушуларга дагы барып окуп келсе, бизде толук мүмкүнчүлүк бар, келишимдер түзүлгөн. Мугалимдердин мобилдүүлүк тажрыйба алмашуусу деп айтабызбы? Ушул боюнча да Урмат агай кыскача түшүндүрүп өтсөңүз, бул боюнча да суроо бар экен. Мугалимдердин мобилдүүлүгү дагы эң негизги ролдордун бири деп айтсак болот. Бизде Урал мамлекеттик экономика университети менен 4-жыл болуп атат. Ушул биз мугалимдерди
тандоодо сөзсүз түрдө азыркы жогоруда айткан менин кесиптештерим айтып атат, ошо тандоо биринчи ошол кафедрадан ошол багыттар боюнча келет, кайсы багытка кайсыл мугалим жооп берет. Ал мисалы 5 орун келсе, 5 орунга бир 15-20 мугалим катышса, ошонун 5 гана киши кетет. Бизде биринчи мобилдүүлүктө мугалимдер 10 мугалим барып келген, кийинки мобилдүүлүк болду 8 мугалим барып келди. Акыркы орунуна кечеги февралдын аягында келди, апрель айында болот. Ал форумга бизден 5 орун берилди эле. Биз өзгөн билим берүү жана технология институту бар. Эл аралык институт болуп калды азыр. Ошол институтка бир мугалимге, бир студентке квота бердик. Алардын тандоосу. Калган орунду ошол биздин факультет, экономика башкаруу факультети бар. Ал факультетке бердик да. Алар барганда сөзсүз түрдө өзүнүн сабактары боюнча тийиштүү кафедралар менен келишим түзүлгөн. Ал мобилдүүлүк негизинде келгенден сөзсүз түрдө отчетун бизге берет. Сөзсүз түрдө семинар өтүлөт. Алар ал жака барганда сертификат алып келет. Сертификат алып келгенден ошо сертификаттын өзүнүн деңгээли бар да, канча сааттык, 72 сааттык, 36 сааттыкпы, ошол саатка жараша ал сабактарды келип бул жерден өткөрөт. Андан тышкары бизде январь айында каникул учурунда ушул 5 январдан 4 февралга чейин бир ай бою сөзсүз түрдө ошо мобилдүүлүк боюнча маселе каралган. Мугалимдердин билим берүү деңгээлин бир айдын ичинде, мисалы биздин бир мугалимибиз Томскиге барып бир ай жүрүп келди. Азыр эле мен сөз кылган Кузбасска азыр бир мугалимибиз 2 айга кетти. Булардын бардыгы биздин мугалимдердин билим жогортусу мурдагы советтер системада башкача эле бир убакыт өткөндөн кийин мобилдүүлүк болчу да. Биз ошол системага кайра кетип атабыз, аны ачык айтышыбыз керек. Сөзсүз түрдө бизде техникалык багытта бүткөн адистерди педагогика багытында биз сөзсүз окутуп атабыз. Ошол курстарды берип атабыз. Себеби алар педагогиканы окуган эмес. Мугалим, жаш мугалим сабакка келди. Адистиги туура келет, бирок методиканы билбесе, ал педагогиканы билбесе, психологияны билбесе, ал кантип сабак өтөт? Ошол боюнча аларды мисалы кошумча мындай учебный персонал кылып алабыз. Инженер кылып, лаборант кылып, оператор кылып, программист кылынат дагы. Ошол мезгилде ал 0,5-0,20 ставка менен практика тарабын иштейт дагы, ал лекциясына сөзсүз түрдө ошол курстан өтүп, сертификат алгандан кийин гана сабак бере алат да. Ансыз сабак бергенге мүмкүн эмес. Анын методикасы жок. Анын кредитти толтурганга мындай толук жооп бербейт деп айтсак болот да. Бизге 1 мүнөт эле убакыт берилди. Андыктан мен акыркы суроону берейин. Стипендия, анан финанс каражаты, акча маселесине баары келип такалат эмеспи? Ушул боюнча кыскача келиң Семетайга жооп берсеңиз, кыскача ушул менен көрсөтүүбүздү жыйынтыксак. Урматтуу студенттер, сиздер мобилдүүлүк боюнча башка окуу жайга бара турган болсоңуздар, анда ал жакта акысыз билим аласыздар. Көпчүлүк университеттер жатакананы дагы акысыз берип жатышат. Бирок баары деп айта албайбыз. Контрагыңыздарды эгер контрактта окусаңыздар, анда бул өзүңүздөрдүн окуу жайыңыздарга төгөсүздөр. Ал эми бюджеттик негизде окусаңыздар, анда эч бир окуу жайга эч кандай акы төлөбөстөн акысыз барып билим алып келесиздер. Ошол эле учурда эгерде сиз гранттык негизде бара турган болсоңуз, жана жогоруда айтып өткөндөй ДАДы, Erasmus+, Mevlana сыяктуу программалар менен барсаңыздар, анда сиздер ай сайын стипендия аласыздар. Маселен, Mevlana программасы студенттерге ай сайын 750 лирадан 1000 лирага чейин стипендия берет. Ал эми Erasmus+ программасында 800 евро ай сайын студенттерге берилип турат. Мен ойлоймун, бул акча студенттин бир айлык жашоосуна толугу менен жетет деп. Рахмат чоң, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна жетип келди. Андыктан урматтуу бүтүрүүчү, бир гана сиздин аракетиңизден көз каранды бардык нерсе. Андыктан аракеттериңиз. Ал эми сиздер менен кайрадан ошол педагог көрсөтүүсүнөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.